Çağata. Niye iki stol koydurup koydunuz hem? Bürüye geleyim niye? Ümittem gelip kala orada otmayın mı? Siz oturup durunuz ben barıp geleyim. Anam da turu olmak böyle matayınap gelgende. Oturup duram da. Ova. Anan deme olsa özüngele bile alıp koysak şimdi o araqılıba ya. Kırkırtmayla alıp koy çelene. Kutan ümittem bana. Şu tenk tuştan kıynalatı kesin bolğonu. Çağata. Kimele? Ben Kaniyek'im de. Aysı Kaniyek? Omay? O ve kıvastaşım tanıma kaldım mı? Kaniyek sen ne? Kanday? Yakşı. O ve kıdırmışıp. Kandaysın ne? Yakşı da özün kanday. Çağata buna kıdırmışıp tanıdınız mı? Tanıdım. Kıdırmıştım balası. Tenktimiş mi? Aslanım be Kanday, Kanday caksın mı? Senden bol oyunu. Kaçan geldin O bir cümle oldu o. O yatağın bir cümle de mi geldin havamıyla? O. Kıvastaşım da. Çok okuyamız. Yo. Ben yoldaştırma Kanday. Ketken be. Cürdük da. Sımkaların caman bulatmıyor ha? Açkından boş diygen ha? Ya sana padar koşar çıkı. Şunda öyle mi? Ya ovamdakine sözüm var ile dostum. Bana önce olmaz ha. Rahmet Bakar ovamızda bir doların almıştır. Oldu daha. Aşağı izle. Ya oldu. He? Anayın yügöt. Taşkentski vaziye. Kırgızlık yine çekile çeyledi. Ya kandaysa o? Deniz otlarına takşıyor amansız var. Bir cuma olduysın be. Oha. Ana ne mi geldin büyüğü? Oha da. Gelmiyorsun Mürtüle. Ya tuğan urukların önünde uçuraşıp. O yattan tuğan uruğumuna men de sen. Oha deyim siz. Ana başka dağı geçe gelip öyle tüge tuğan urukların uçuraşıp oşakta jürdüm. Kanday jürüyorsun? Gece sokulukta jattım o. Sokulga düştün birinci. Oo sokulukka düşüyorna gece narın kovarman minguş kovarıp geldim. Oşo. Oşo nemen suayım dele. Жақсы, Европа, орыс болып кетейін депсің ба таяң көрі? Oha. Иә. Орыс болып кетелді, құдай сақтады. Қанты отасың анан? Жатамызбын, өзің көргендей эле, өзің байқағандай эле. Баяғы қойчуман таяғы дегендей эле. Айыл өзгөрүп тура а. Айылдың несі өзгөрмө? Ошол ойдон эле. Несі өзгөрдү? Айылда эл деле калбаптыр. Міне көзүңө мен дөңгөч көрүнөт атам. Эле, эл калбаганы кандай? Салыштырмабыз. Эми көчүп кеткендер көп айылда. Ооба. Көчүп кеткендер бар. Көчүп кеткендер көп экен. Айылда эл калбаптыр. Ооба, үйгө аксакалдар чогултуп бир чай берип коеюн дедим эле. Эмне, депутат болоюн дейсиңби? Эми сөзсүз эле депутат болуш керек. Бизде чай бергенде ушу депутат болуп калчу эледир. Сен жок эми аба. Жайлайбы? Ооба, эми 20 жыл болду эми аба, көрбөдүм. Эми айылда кимди чакырмалың? Аксакалдардын баары эле кеткен. Кимдер чакырат? Бар жолуна чакырабыз, мына улуулатат эле. Намысбекованы чакыралы биринчи. Карачы, канча болду кеткениңе сен? Жалпы көрүүчүлөргө салам айтабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Эгер сиз ошко келип самсы жебесеңиз, майда маты жебесеңиз, аш, плов жебесеңиз, ошол учурда сиз Сайма Телекомдон зымдуу үй интернетин койдурбасаңыз, анда сиз аябай чоң жаңылдыңыз. Жалпы Ош шаарынын тургундарына салам айтабыз. Тамам таттуу болсун. Сайма Телеком зымдуу үй интернети айына болгону 580 сом бир айга. Ал жакта эмнелер бар? Ал жакта 200дөн ашуун телеканал жана ошондой эле секундасына 100 мегабитке чейинки чексиз интернет, интерактивдүү акыркы үлгүдөгү телекөрсөтүүлөр. Кинонун жаңысын жана мыктысын сиз Үй кинотеатры, О кино, Старт, Амедиатекадан көрө аласыз. Жана ошондой эле каналдарды онлайн башкарсаңыз болот. Жана YouTube'ду сыналгыдан көрүңүз. Сонун күчүлүктү колдон чыгарбаңыз, анткени бул акция болгону 30 ноябрга чейин гана чектелип, 580 сомго кошуласыз, ТВ приставка сизге акысыз болуп берилет. Сонун бекен, колдонуңуз, жыргаңыз, эс алыңыз. Көрүшкөнчө. 20 жылдан ашты. 20 жыл жүрө берсең айылда ким өлүп, ким тирилгенди билбейт экенсиң да. Намыстын өлгөнүнө канча болду? Апа өлгөн. Ой, намыстын өлгөнүнө 10 жылдан ашып калды. Айыр аба каякта айыр? Ким? Айыр аба. Намыс өлгөндөн кийин аркасынан айыр кетти. Экөө уда кетип калды, тең түшө эмес беле? Жокпу? Жок, даже бу айылдагы Адилет, Калыс, Кадыр дегендердин баардыгы көчүп кетишкен. Жок. Алар эмнеге көчтү билесиңби? Эмнеге көчтү? Уксаң керек. Жок, укпадым. Тиги кызыл камагы бар ба, илгерки кымбат эжең тааныйсыңбы? Жана кичинекей кызыл камагы. Азыр кызыл камагынын ордун сүздүрүп, ордуна чоң магазин салып, ичиндеги товар өлө кымбат. Анан дагы жанагы чика бар го. Чикаңыз ким эле?
Чындыкбекчи. Ee. Alda betke aytat go. Чындыкбек шаарга барып тиги эме болуптур. Базык түлүктүн арзан экенин көрүп калып анан бага келип тур элдин көзүнчө кымбат эже Кудайды карасаңыз боло. Сиздики мынча элдики мынча экен деп койсо, чычалап кетип жана килтиген эки инисин жөнөтүп, чиканы саба өлтүрүп коюн дешпеди. Дагы жакшы тиги мечиттен сабыр чийип келатып сабыр ажыратып калыптыр. Аман бар го? Аманың аман эле болсун атең. Же ак же көк деп бар ажыратып койбоптур. Ошондон кийин эле адилет калыс кадырдын барды кетип калышты. Болбойт экен деп. Ооба, ошондо айылда бир ызычы чыкканда тиги акыйкат эже бар эле айыл деп койгон. Акыйкат эжең ар 5 жылда ар күндү шайлай берип, анын аты акыйкат эмес эле азыр адашкан болуп калган. Адашкан эже дейт аны элдин баары. Шатак болгон турбайбы? Ооба, жана келатсам магазин астында бир костюм шымчан киши жатат го, ким ал? Магазинге кире беришиндеби? Мыйзам? Ана жана айылда уста киши. Ошол. Ичип кеткен. Алкаш болуп калбады. Бир жакшынак киши эле го, биздин үйдө ошол бүтүргөн. Ой, бир жашынак эле киши болчу. Муну жакшыны жаманды эле эл көтөрүп эл жок кылат турбайбы? Ооба. Ушу устанын акчалай, акчасын берип койбой, муну жагы менен бүтүрөбүз деп атып мына алкаш кылып койду. Бул давында эле туруп кетпек. Негизи мыйзамчы. Жана сага окшогон шаардан келген тынчык малдар улам оңдойбузду эле бузуп отушпой кайра. Айттым, тийбек эле жайлана, бул тийбек эле силер бул тура берген жакшы десем болбой атаң бузуп коюп. Мына эми алкаш болуп, ар ким тебелеп. Же даже магазинге кирип койгондо да алып койбойт, карасаң бети жоктор. Ой, киргени деле тебелейт, чыкканы деле тебелейт атаң. Ичра кыйналып кетиптир. Мындай кишилер айылга керек да аксакал. Ой, эми керек экенин баарыбыз эле билебиз, эми эмне кылалы эми? Аны эми түздөп койбосоңуз болбойт. Мен да тебелеп алайын деп Кудай сактап. Ой, тебелей бербейсиң. Коюңуз сен. Коюңуз дейм да. Элдин баары эле тебелеп атат. Элден калбай тебелеп кой да. Коюңуз, тамаша. Уялып калды. Уяты бар кичине болсо да. Ошондой деңиз, айылда ынтымак бар эле. Ынтымак. Бакыт, таалай, ырыс эжелер каякта? Булар чогулуп алып мал менен иштеп атышат. Булардын жоора башы ынтымак. Булар ынтымак келсе чогуу келип калат. Таалай, бакыт, ырыс, ынтымак бардыгы. Анан ынтымак келбесе эле келбей коюшат атаңыз айында. Жолуккан жерден айтып коем, силерне желкем чукур көрсүн деп чоңойгон окшойсуңар. Эмне келбейсиңер десем эле биз эми деле уялышып айтаң көрө келишпейт. Ынтымак келгенде келип калышат байкуштар. Ооба. Дөлөт аба көрүнбөйт. Дөлөт да ушулар менен шерин элеш. Ушул ынтымактар келгенде келет, келбесе келбейт. Мурда айылда дөлөт аба бат-баттан келип турчу эле. Ооба, мурда көп келишет эле. Азыр көп келбей калышты атаң көр. Неме эле болушту, түшүнбөй деле калам. Кээде туруп алып. Берки аба чоң балаңыз каякта, Алтын? Алтын? Канадада. Ал ошол жакта окуп гражданство болуп калып атпайбы? Аны келди деп атпай эле? Ой, каяктан ал фейковый жаңылык. Эми ушу шаарга келген ушу үйгө келбей калабы? Ар ким эле айта берет, келди анан кетти деп ал. Баягы кеткен бойдон келдик. Болду келбейт, калды дейт ошол жакта. Берки кичиңиз каякта? Тынчтык барбы үйдө? Ким? Тынчтык. Тынчтык жок. Тынчтык биз уктаганда эле келет. Анан биз турганда ал уктап аткан болот кайра. Переходный возраст 18-ге чыкпады. Жакшы. Канчага чыгып калдыңыз? 77. 77? Жакшы. Пандемияда кантыңыз, пандемияда? Пандемияда таң көрү алмастыгында жаттык. Соғып қойатаң, Құдай өзі кечир. Соқса кичине аман калабы дем, жан ширин экен да. Соқтук атаң көрүп, бирок көбү сокпогондору көбү кетип калышты. Залкар кетип калды, айылдын башында эки асыл тең өлдү. Бүт кетип калышты. Аалым өлдү. Бүт кетпеди. Az айылда кыйраткан деле киши жок өзүң айтмакчы. Тойчу бар, наркы башта кайдыгер бар. Берки сатар бар. Анан түзүктөрдөн мен. Анан эң түзүгүбүз эле үмүт калды. Үмүт бар. Ал үмүт дагы ооруп атат катаң көр жанды кашайды. Өлбөй турса экен деп атам, үмүт өлүп калса бала болобуз го дейм. Ооба, Кудай сактасын. Кудай эле сактасын деп атабыз. Ушундай деңиз. Үйдө эмне мал сал кармап атасызбы? Эмне мал карды? Уй, ат барбы? Уят жок. Мен эмес элде деле жок уят. Не? Кымбат, чөп кымбат.
Satып бердик бардыгын. Жем кымбат. Аз бардыгыбызда жандыкка кой эчки өтүп алдык. Аны баккан акыбал жок уятта таңгы. Мен деле байкадым, айылда эч бир уятты көргөн жоксуңбу? Көрбөйм. Бүт сатып берген бардыгы. Акча керек болгондо сатып берет экен ага. Акча керек болгондо конечно сатыш керек. Эй, мындай кыл. Сен эмалар деметте биринчи тетиги үмүттүн акыбалын сурабайсыңбы? Биринчи үмүттүн акыбалын сурайлы дагы, андан кийин анан аксакалдарга чекедер өзүм учураштырам. Так, бираз үйдө жата берип жерикти беле да. Үмүт аба өлбөй турсун, Үмүт аба өлө турган. Биздин ушу коркунуз ошол. Assalamu alaikum урматтуу кыргыз элим. Азыр учурда биздин 6 жаштагы Алим аттуу кызыбызга врачтар острый лимфобластный лейкоз деген кандын рак оорусунун диагнозун койгонуна байланыштуу биз азыр Турция жергесинде дарыланууга келгенбиз. Бул жерде жасалчу леченияга $75,000 ашык каражат керек болот экен. Учурда биздин азыр $14,000 сумма жоголуп калды. Кайрылуу болсун, себеби ушул Алим кызыбызга колдоо көрсөтөм дегендер болсо, экранда көрсөтүлгөн антижайып аркылуу салмак реквизиттерине колуңуздардан келишинче жардам бериңиздерди суранабыз. Колдооңузга Аллах ыраазы болсун. Ар бириңиздерге чоң рахмат. Алардан үмүт өзү өлдү кандай коку, Кудай сактасын. Ошону барып сурап келет. Жакшы.